Күчтүү жол кырсыгынан 2 чет элдик жаран көз жумду. Бул туурасында Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы билдирген. Окуя 21-октябрда күндүзгү саат 4 чамасында болгон. Анда Honda CR-V автоунаасы башкаруусун жоготуп, унаа оодарылып кеткен. Натыйжада 60 жаштагы Дани ханум оор жаракат алып, көп узабай каза болгон. Анын жүргүнчүсү 54 жаштагы аял киши Түп райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Кара Суу районунда 2 жегел унаа кагылышып 7 адам жаракат алды. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, окуя бүгүн түнү саат 1 чамасында Кашкар кыштак айылынын аймагында болгон. Учурда жаракат алган бейтаптар ооруканада. Парламенттин бюджет жана каржы комитети Кыргыз өкмөтүнө Казакстан убада кылган $100 миллион грантты алуудан баш тартуу маселесин карап, аны колдоду. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Астана менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу боюнча сунуш өткөн аптада парламентке жөнөтүлгөн. Өкмөт мындай кадамды аталган каражатка муктаждык болбогону менен түшүндүргөн. Дүйшөмбү күнү маселени депутаттардын кароосуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев алып чыкты. Бюджет жана каржы комитети өкмөттүн сунушун колдоп, аны жалпы жыйынга алып чыгууга макулдугун берди. БШК добуш берүүнүн жалпы жыйынтыгы боюнча протоколдордун дээрлик баарын алып өттү. Учурга карата өлкөдөгү 54 аймактык шайлоо тилкесинин 46-сынан маалымат келип түшкөн. Эске сала кетсек, президенттик атсалуушуулар 15-октябрда өткөн. Ага 11 талапкер катышып, алдын ала жыйынтык боюнча Сооронбай Жээнбеков лидерликке чыккан. Ал шайлоочулардын 54% добушун чогултту. Акыркы жыйынтык ушул жумада чыгарылары күтүлүүдө. Президенттик шайлоодо добуш бергендердин тизмеси жарыяланды. Боршайкомдун расмий сайтында президенттик шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин жайгаштырды. Тизме президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык жарыяланды. Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси шайлоо чекит gov чекит kg дареги боюнча БШКнын расмий сайтында шайлоо бөлүмүндө жайгаштырылган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.